Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан жазуу сабагында көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Балдар, кечээки сабак жактыбы силерге? Келгиле анда алтын эреже түзүп алалы. Солуу, таза жазабыз. Тамгаларды элементи менен жазабыз. Берилген тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Ата-энебизге жардам беребиз. Гигиеналык эрежелерди туура пайдаланабыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөз деп аталат. Сабактын максаты сөз деген эмне экенин билесиңер жана сулуу таза жазууга адат аласыңар. Балдар, билесиңерби, сөз деген эмне? Кандай түшүнөсүңөр аны? Табыштар куралып сөздү түзөт. Сөз деген миңдеген жылдар бою муундан муунга өтүп келген ыйык дөөлөт, улуу мурас, жан дүйнөнүн азыгы болуп эсептелет. Айтылган сөз атылган ок деп бекер айтылбаса керек. Эгерде сөзүң сапаттуу болсо, таасири күчтүү, сапатсыз болсо курулай сөз болот. Ошондуктан балдар, сөз деп эле сүйлөй бербей, маанилүү сүйлөгөнгө үйрөнгүлө жана аракет кылгыла. Эми болсо тапшырма, төмөнкү сүрөттөр боюнча сүйлөм түзгүлө. Балдар, алгач силер дептериңерге бүгүнкү числону жазып алгыла. Чын Куран айынын 9-су, сулуу, таза жазабыз. Эми балдар, сүрөткө көңүлүңөрдү буралы. Бул сүрөттөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп жазгыла. Балдар, бул кайсы гүл экенин билесиңерби? Кайсы мезгилде эң алгачкылардан болуп гүлдөйт? Бул кайсы жер деп ойлойсуңар? Анда эмесе силерге дагы бир тапшырма: кыргызстандыктарбыз деген сөздөн жаңы сөз курагыла. Ким канча сөз курар экен? Мисалы, тар, стан деген сыяктуу сөзсүз түрдө апаңардын жардамын пайдалангыла. Анда эмесе балдар, сабагыбыз жактыбы силерге? Үй тапшырмага иштептериңерди алып чыгып 22-23 бетти жазгыла.